Саламатсыңарбы балдар? Биз деген Супара этнокомплексинде турабыз. Бул комплекс деген 2009 жылы ачылып, Кыргыздын маданий тарыхын, жашаган адаттарын, колдонгон оокаттарын жана жеген тамактарын баардыгын сактап, элге көрсөтүш үчүн ачылган комплекс. Бул жер биздин башкы сахна болуп эсептелинет. Бул жакта бизде ар түрдүү иш-чаралар өткөзүлөт. Балдар, силер өзүңөр билгендей эле, көчмөн кыргыз элдер болсо боз үйдө жашашкан. Анан бул жакта, мисалы үчүн, силердин назарыңарда 5 ар түрдүү боз үйлөр бар. Ар бир боз үйдүн өзүнүн аты да бар, атына жараша декорациялары да бар. Бул боз үйдүн аты чыныгы баатырлардын жана жоокерлердин боз үй. Өзүңөр көргөндөй эле жасалгалары накта эркекче жасалган да. Мисалы үчүн карасаңар, бул жакта ар түрдүү оокаттары бар, жоокерлер согушта колдонуп жүргөн. Анан мисалы үчүн түндүк жакты карасаңар, өйдө жакты, бул жакта бүт кыргыздар өзлөрүнүн бош убактында кылган оокаттар жана оюндар, улуттук оюндар бар. Мисалы үчүн, бул жерде кыз куумай оюну, кыргыз күрөш оюну, улак тартыш оюну, анан кыргыз айылы, бул жакта баардык сүрөттөрдүн баары накта териде тартылган да. Бул боз үйдүн аты, бул болсо чоң апа чоң аталардын боз үйү. Так ортоңку боз үй, бул болсо жаштардын боз үйү да, жаштардын үйү деп коебуз. Анан бул акыркы боз үйүбүздүн аты, бул деген кыздардын боз үйү да. Эмнеге кыздардын боз үйү? Анткени бул жактын жасалгаларын карасаңар, бүт курактар да, курактардан турат. Негизи эле кыргыздын кызы кичине кезинен баштап апасынан, чоң апасынан, чоң энесинен ушу куракты курганды үйрөнөт экен. Бул деген Орто Азиядагы эң чоң кыргыз боз үйү болуп эсептелинет. Бул деген 200 кишини батыра алат. Бул жакта ар түрдүү чоң тойлор өтөт, чоң жакшы салт санаттар өтөт да. Мисалы үчүн, бүгүн деген бул жакта юбилей. Могул жакта бүт турган таштардын баары бул тоодон табылган таштар да. Буну адам баласы эч бир оңдогон эмес, ошо бойдон эле табылган. Мисалы үчүн, могул таштын аты бул кудук деп коет да. Кудуктай болуп турган таш. Тиги таш болсо төөгө, отуруп турган төөгө окшош. Тиякты карасаңар, ал деген аюуга окшош таш. Андан ары барсаңар деген динозаврдын изине окшогон таш бар, анан дагы айга окшош таш бар да. Ошолорду баарын көрсөңөр болот. Бул жакта деген Кыргызстандын ар тарабынан табылган оокаттар, мурунтан эле кыргыз көчмөн калкы кантип эмне менен колдонгон оокаттары бар. Мисалы үчүн, могул жакта деген боз үйдүн эшиги, керегеси бар. Бул деген буларга аябай көп жыл болгон да, ошон үчүн биз муну музей катары сактайбыз. Анан мен силерге бул комплекс жөнүндө айтып аткандан кийин, бул комплекстин аты Супара. Супара деген бул деген дасторкон деген сөз экен. Териден жасалган дасторкон. Анын үстүнө деген камыр жуурулуп, камыр жайылып, биздин эң жакшы көргөн тамактарыбызды ошол супаранын үстүнө жасачу экен да. Бул деген борсоктор, 5 бармактын камыры, мисалы үчүн, ошолордун баары мына ушундай илгерки териден жасалган дасторкондун үстүнө жасалчу экен. Балдар, силер баарыңар Манас атабыз жөнүндө билет болушуңар керек, уккан болушуңар керек да. Анан Манастын аты бул деген Аккула болчу экен да. Анан кыргыздар деген аябай суктанып, кыргыздар гана эмес, кытайлар да аябай суктанчу экен анын аты мененчи. Анын атынын күчтүүлүгүн кытайлар ажыдар менен салыштырчу экен да. Анткени ал аябай бийик секирип, эч качан чарчабаган ат болчу экен. Анан биздин комплексте дагы ошо Манастын атына ылайыкташтырылган бул ажыдардын белгиси бар да. Бул деген бактан жасалган статуябыз бар. Мына өзүңөр көргөндөй эле, бул ошо Манастын атына арналган статуя. Бул деген биздин Супаранын эң даамдуу жана эң кызыктуу жерлеринин бири. Анткени бул жакта бизде эң даамдуу тамактардын бири жасалат. Бул тамактын аты таш мангал. Ошол таш мангал деген тамак бизде деген жанар тоонун таштарына жасалат да. Анткени ушул таштар деген минералдарга жана витаминдерге бай таштар болуп эсептелинет экен. Ушунун үстүнө койдун кабыргалары курулат. Бул деген 400 градуска чейин ысытылып, андан кийин ошонун үстүнө деген койдун кабыргалары курулат. Анан бул тамакты мергенчинин тамагы деп айтып коет экен.
Балдар, мен силерге жана болсо Кыргыздын жашаган боз үйлөрүн көрсөтсөм, азыр силерге деген таш үйлөрдү көрсөткүм келип жатат. Бул таш үйлөр деген негизи 8-9 кылымдарда эле пайда болгон таш үйлөр экен, бирок аябай колдонуп баштаганы бул деген 17-18 кылымдарда Кокон хандыгынын маалында көп колдонгон таш үйлөр болчу экен. Булар деген жайында аябай салкын жана кышында аябай жылуу таш үйлөр да. Анан мисалы үчүн бул таш үйдүн ичин көрсөтүп кетейин. Бул таш үйдүн аты Хандын үйү. Бул таш үйдүн жасалгасы дагы хандыкына окшош. Бүт баары чыныгы материалдардан жасалган. Бул деген көлдөлөңдөр, жаздыктар, шырдактар бүт баары накта материалдардан жасалган. Негизи ар бир хандын үйүндө ушундай бүркүттөр болчу экен. Сөзсүз алар тирүү болчу да. Анан эмнеге хандын үйүндө тирүү бүркүт болчу экен? Анткени бүркүт деген бул деген күчтүүлүктүн белгиси болчу экен да. Эгерде деген хандын үйүндө бүркүт жашаса, анда деген ал күчтүү жана аябай колунда бар адамдай болуп эсептелинчү экен. Бул жер биз үчүн аябай ыйык жер деп эсептейбиз. Анткени так эле ушул жерден Супаранын тарыхы башталган деп эсептейбиз. Биздин Табылды атабыз ушул бактын түбүнө отуруп, ушул жерге деген эмне курсам, кантип курсам, кандай кылып курсам деген ой максаты менен ушул жерди баштаган экен да. Мисалы үчүн, эгерде Супараны өйдө жактан карасаңар, бул деген аттын такасына окшош комплекс да. Боз үйлөрдү карасаңар, бул аттын такасына окшош болуп курулган. Бул ар бир нерсенин өзүнүн мааниси бар да. Ошон үчүн бул жака келгенде силер деген илгерки кылымдарга баргандай болуп өзүңөрдү сезесиңер. Ошон үчүн кош келиңиздер.